Саламатсыңар, балдар? Саламатчылык. Отургула. Кана жетелешип тегерек бол. Круг болуп турасыз, столдорду. Балдар, бардыгыбыз кол кармашып турабыз. Бүгүнкү сабагыбызга жагымдуу маанай түзүп алыш үчүн силер менен ысымдардын, өсүмдүктөрдүн сыпаттамасын айтып өтөбүз, а? Анда эмесе, менин атым Айсалкын, мен силерге алма алып келдим. Мандарин. Алмұрут дейді. Ой, саным. Аха. Азаматсыңар, бардығыз бүгінгі сабаққа ар түрдүү жер жемиштерди алып келиппиз. Кол чаап коебуз. Отуруп алсаңар болот. Биз кандай эрежелерди сакташыбыз керек? Кана, ким айтып коет? Сусар. Сабак учурунда сүйлөбөйбүз. Мугалимдин сөзүн бөлбөйбүз. Азаматсыңар, силер айткан сыпаттамалардын бардыгы алтын эрежеде сакталды. Силерге сырдуу сандык алып келдим. Сандыктын ичинде эмне бар деп ойлойсуңар? Сандыктын ичинде эмне бар? Сусар. Сөздөр бар деп ойлойсуң. Дагы? Сыр сөздөр болушу мүмкүн. Жемиштер деп ойлойт экен. Өсүмдүктөрдүн түрлөрү дейт. Билал? Бир үлүштө, эки үлүштө гүлдөр болушу мүмкүн дейт. Суроолор бар деп ойлойсуң. Жакшы. Булардын ичиндеги сыр сандыктын ичиндеги сырдуу заттарга мен табышмак айтып көрөйүн. Табышмак аркылуу сыр сандыктын ичиндеги заттарды таап алабыз. Бардыгыбыз көңүл бургула. Алтын түстүү талада толкун турат шамалда. Нандан баштап токочко негиз болот дасторконго. Бул эмне, балдар? Кана, айтып койчу. Нан. Жакындаштың? Буудай. Азаматсың? Туура таптың? Бул чындап эле буудай болчу. Көрдүк, а? Буудайга окшош өзүм бар, башым ийип өсөм жар, нанга дагы кошулам, айырмамды ким табар дейт балдар. Бул эмне? Ой, Азамат, арпа да бул. Бул арпа болчу. Кийинки сууда өсөм жайкалып, ак нан болуп майдалып, толкуну көркү менен болом, дасторконго жайкалып. Бул эмне? Билал? Шалы. Ой, Азаматсың, туура айттың. Бул шалы болчу. Кийинки акыркы сурообуз. Ак мончоктой тизилем, казанда бышып жашарам. Талоо шорпо жасасаң, дасторконго мен турам. Эмне экен бул? Күрүч, Азаматсың. Бул күрүч болчу. Кол чаап коебуз, балдар. Азаматсыңар. Балдар, силер менен бирге сыр сандыктын ичиндеги эмнелерди көрдүк? Кандай өсүмдүктөр? Ган өсүмдүктөр экен. Ошондо бүгүн силер менен кайсы теманы өтөп кеткенбиз? Султан? Дан өсүмдүктөрдүн тукуму жөнүндө өтөп кеткенбиз. Эми балдар, мен силерди бүгүн мындай кызгалдактар менен баалап алам. Балдар, бүгүнкү темабызга максат коюп алайлы. Бүгүн дан гүлдүүлөр тукуму боюнча эмнелерди билип алышыбыз керек силер менен биргеликте?
Түзүлүштөрүн билебиз дейт буңку сакта. Бир үлүштү, эки үлүштү өсүмдүктөрдү ажыратканды. Жакшы. Буңку сабакта балдар даңгүлдүүлөрдүн негизги белгилерин, түрлөрүн, маанисин билип аласыңар. Өсүмдүктөргө байкоо жүргүзүп, практика жүзүндө салыштыра аласыңар. Айыл чарбада өсүмдүктөрдүн маанисин түшүнүп, табиятта кам көрө аласыңар балдар. Даңгүлдүү өсүмдүктөрдүн мааниси чоң. Себеби бул өсүмдүктөрдүн курамында организмдин өсүмдүгүнө чоң таасир тийгизе турган көп сандуу белоктор, андан кийин белоктор, витаминдер жана минералдык элементтер болгондуктан адам баласы жаралгандан бери өсүмдүктөрдү өстүрүп, өрүтүп, өсүмдөрүн жыйнап, сактап, өз турмушунда пайдаланып келишкен. Даңгүлдүү өсүмдүктөрдүн дүйнө жүзү боюнча 10 миңден ашык түр өсөт. Бул токумга кирген өсүмдүктөрдү бириктирген негизги мүнөздөмөлөрү алардын гүлүнүн жана сабагынын түзүлүшү болуп саналат. Көпчүлүк дан өсүмдүктөрдүн гүлдөрү майда, түстүү жана өтө жөнөкөй болушат. Балдар, азыркы видео материал боюнча эмнелерди көрдүңөр? Даңгүлдүүлөр өсүмдүктөрү кандай болот экен? Суусар. Даңгүлдөрдүн түзүлүштөрү боюнча 3кө бөлүнөт экен. Аталык Дан өсүмдүктөрү боюнча гербарийлерди берем. Өткөн сабакта 2 үлүштүү, 1 үлүштүүлөрдү өткөнбүз. Салыштыруу жүргүзөбүз, Гербарийлердин ичинен карап көрөсүңөр дагы. Кайсыл өсүмдүктөр 1 үлүштүү, кайсыл өсүмдүктөр 2 үлүштүү. Бөлөбүз карап. Ар бирибиз бирден алабыз. Карап көрөбүз дагы. Дан гүлдүүлөрдү салыштырып 2ге бөлүп коесуңар, гербарийлерди. 1 үлүштүүлөр, анан 2 үлүштүүлөр кылып. Кана? Бул гречка 1 үлүштүү экен. Бул капуста 2 үлүштүү жана бул фасоль 2 үлүштүү. Балдар, азаматсыңар, гербарийлер боюнча эң жакшы жооп бердиңер. Силерди баалап коеюн, Күнүнө кантип өсөт экен бамбук? 50-70 сантиметрден өсүп турат экен, Жакшы, азаматсыңар. Балдар, азыр топторго тапшырма берем. Биринчи топ, экинчи топ практика жүзүндө дан өсүмдүктөрүн аныктайсыңар. Үчүнчү топ гүлдөрүнүн формаларын түзүп, гүлүнүн түзүлүшүн аныктайсыңар. Анда баштадык. Биринчи топ, балдар, силер концептуалдык карта толтурасыңар. Муну толтуруунун жолдору бул жерде Buğdayдын келип чыгышын, сабагынын, гүлүнүн түзүлүшүн жазасыңар. Buğdayдын кандай сорттору бар, аларды жазабыз. Эгүү процессин көрсөтүп бересиңер. Жыйноо, анан унга айландыруу, азыктарды даярдоо жана өндүрүү процесстери боюнча айтасыңар. Силер дагы концептуалдык карта толтурасыңар. Бул жерде силерге күрүч берилип атат. Күрүчтүн келип чыгышы, мааниси боюнча, сабагы жана гүлүнүн түзүлүшү боюнча жазасыңар, сортторун аныктайсыңар, эгүү процессин практика жүзүндө көрсөтүп бересиңер. Жыйноо, кантип жыйнайбыз, шалууну күрүчкө айландыруу жолун практика жүзүндө көрсөтөсүңөр. Экспорт боюнча, экспорттоо анан күрүчтүн курамында эмне бар? Экспорттоо боюнча силерге атайын ондой баштыкчалар бар. Даяр болгон күрүчүңөрдү баштыкчаларга салып экспорттойбуз. Түшүндүк,
Ақтайдағы сыламын, аққайық жасағанмын, оқытушылық өмірімде жазғанмын. Аққан суға салғанмын, көкке чұрқап барғанмын, ұзағанша қол бұлғалап тұрғанмын. Алып кеткен оқушы қайығы, ені іздеп таппай қалдым дайыны. Елсіздіктен тоным бұлағы, өткен іздеп бүгін тұрамын. Әттең менің ошол бала құрағым. Елсіздіктен тоным бұлағы, өткен іздеп бүгін тұрамын. Әттең менің ошол гүлген құрағым. Ha. Он жыл бірге тұздашы, классташы, құрдашы. Аман болдым тағдыр қайда бұрбасы. Ақыл айтшы ардайым, ечелерім ағайым. Geç bolsa da rahmatım aytayım. Ағып кеткен оқушы қайығы, ені іздеп таппай қалдым дайыны. Елсіздікте тоным бұлағы, өткен іздеп бүгін тұрамын. Әттең менің ошол Балдар, анда бардық топтор даяр екен. Презентацияға көңіл бұрабыз. Москва будайы, катуу будай жана кыргыз 16 деген. Эги процессинде биринчи жерди даярдап, даяр будайды себебиз. Жашылданып чыккандан кийин саргайып анан оробуз. Жынообузда биринчи сары түскө келгенде ороктун жардамы менен жыноп алабыз. Унга айландырганыбызда будайды тегирменге салабыз, айландырып унга айландырат. Азыктарды даярдоодо тегирменге будайды салып аралаштырабыз, ал ун болот. Аны ашканага бардык нерселерди кылганы болот. Өндүрүүдө будайдын курамында белок, углевод болот. Күрүчтүн келип чыгышы бул күрүч суда пышат. Алардын анын сорттору Краснодар 424, Узбек 5 жана Кабань 4. Эки процесси шалыны даярдалган жерге чачып чыгат. Анын жыйноодо анын комбайн менен орот. Экспорттоодо биз аны башка чет мамлекеттерге экспорттойбуз. Курамында крахмал, углевод жана белоктор болот. Гүлдүн түзүлүшү 3кө бөлүнөт. Көңіл бөлүнөт. Ички түзүлүшү 3кө бөлүнөт. Көрсөтүп. 3кө бөлүнөт. Гүл түрпүкчөсү, экинчиси аталыгы, үчүнчүсү энелиги болуп атат. Эми сабагыбызды бышыктап алабыз балдар. Бардыгыбыз доскага көңүл бурабыз. Бул жерде бир үлүштүү, эки үлүштүү өсүмдүктөр турат. Кайсыл мисалы азыр бир үлүштүүлөрдү тандап алабыз. Кана доскага ким келет? Ақтайдағы
кайтага салганмын, ак кайык жасаганмын, окуучулук өмүрүм деп жазганмын. Аккан сууга салганмын, көпкө чуркап барганмын, узаганча кол булгалап турганмын. Бышыктоодо биз бир үлүштөлөр менен эки үлүштөлөрдү туура так таап алдыңар. Балдар, мен силерди сабактын башында кызгалдак гүлдөрдүн упайлар үчүн бергенмин. Азыр упайларыңарды эсептеп баалап алайын, а? Балдар, үйгө тапшырма, көңүл бургула. Биз дан өсүмдүктөрүнөн мындай коллекцияларды жасап келебиз. Үйдө ушундай ичтер бар, а? Ар кандай дан гүлдүүлөрдөн коллекция жасап келебиз. Китептеги 142 сүрөттү тартып келесиңер. Сабакка катышып бергениңер үчүн чоң рахмат. Саламатта баргыла.